Саламатсыздарбы, достор? Анда эмесе сабагыбызды улантабыз. Демек, бул бөлүмдө биз силер менен таблица жана графикалык объекттер менен иштегенди үйрөнөбүз. Демек, таблица менен иштөө үчүн же таблица түзүү үчүн кайсы ыкмаларды колдонобуз? Таблица түзүүнүн бир нече ыкмасы бар. Демек, бирок ошол ыкмалардын баарысын кайсы менюнун жардамы менен кирет экенбиз. Таблица түзүү үчүн ставка менюсунан таблица деген аспапты тандап алабыз. Эми биринчи ыкмасы. Таблица деген аспапты басып, бул жерден даяр таблицаларды белгилеп эле түзүп коебуз. Бул өтө чоң эмес таблицалар үчүн керек. Мисалы, канча мамыча керек жана канча сапча керек. Ошону белгилейбиз дагы, басып коебуз. Мынакей, биздин таблица даяр. Бул биринчи ыкмасы. Эми экинчи ыкмасы. Ошол эле вставка менюсунан таблица, ставить таблицу деген менюну тандап алабыз. Мындан мамычалардын санын беребиз жана сапчалардын санын беребиз. Каалагандай. Бул жерде болсо ошол мамычалардын туурасын калыпка келтиребиз. Постоянное, авто же ошол ичиндеги маалымат боюнча жана туурасы боюнча. Ошонун бирөөсүн коюп, по умолчанию для новых таблиц деп койсок, кийинки түзүлгөн таблицалар дагы ушул параметр менен түзүлөт. Окей. Мынакей, экинчи ыкманы колдондук. Үчүнчү ыкмасы, ошол эле вставка менюсунан таблица, нарисовать таблицу деген менюну басып, биз таблицаны мындай кылып карандаш менен сызып түзсөк болот экен. Бул эми чоң таблицаларды түзүүдө ыңгайсыз болуп эсептелинет. Бул түзүлгөн таблицага эле, мисалы, бир мамыча улап, же анын ичин дагы бир ячейкага бөлүп жана башкага абдан ыңгайлуу болуп эсептелинет экен. Мынакей бул жерде ластик аркылуу биз кайрадан ошол түзүлгөндөрүбүздү өчүрө алабыз. Мынакей столбец, мамычаны же сапчаны өчүрсөк болот экен. Мындан башка үчүнчү ыкмабыз. Бул ошол эле таблицадан төртүнчү ыкмабыз. Таблица Excel деген бар. Бул Excel таблицасын текстик редактордо түзүү болуп эсептелинет. Мынакей таблица Excel дегенди бассак, биз ошо Excel таблицасына киребиз. Башкача айтканда, текстик редактор Excel таблицалык процессор менен тереңдетилген байланышта болот. Мына бул жерге эми каалаган маалыматтарды жазып, Enter'ди басып койсок, бул таблицабыз Microsoft Word текстик редакторунда түзүлөт экен. Бирок бул текстик редактордун өзүндө түзүлгөн таблицадан айырмаланып, муну оңдоо же ага ар кандай өзгөртүүлөр киргизүү Excel таблицасында жүргүзүлөт. Башкача айтканда, аны эки жолу батсак, ошол Excel таблицалык процессине келип түшөт экенбиз. Маалыматтарды ушул жерден өзгөртө алабыз. Бул демек ушул Excel таблицалык процессор менен текстик редактор бири-бири менен тереңдетилген байланышта дегенди түшүндүрөт. Андан башка таблица кийинки ыкмасы бул экспресс таблица деп коет, же даяр таблицалардын шаблондору. Мына ушул даяр таблицаларды, эгерде биз ушул сыяктуу таблица түзгүбүз келсе, ушундай эле даяр таблицаларды алып алсак болот экен. Мынакей даяр таблицалар. Демек, бул ыкмасы ошол экспресс таблица деп аталат экен.